Ассаламу алейкум достор. Но бизнес багытында көп адамдар менен сүйлөшүп, ошолордо бир нерсени байкадым да. Жаңы бизнес баштагандар бардык эле ошо окшобой калса эмне болот деп коркуп экен да. Ошол жерде бир мындай маанилүү нерсе да. Окшосо дагы, окшобосо дагы аны жасаш керек. Ошону жасап отуруп, бирөөнү жасайтын окшобойт, экөөнү жасайтын окшобойт, үчүнчүсүндө окшоп, төртүнчүсүндө андан да жакшыраак, бешинчисинде андан да жакшыраак. И бара-бара 10-15 же 20-жылары аябай жакшынакай болот. Ошол себептен жөн эле бизнес баштагыла, чечим чыгаргыла, аракет кылгыла. Ошол силер баштайм деп аткан бизнести кылып жүргөндөрдөн акыл насаат сурагыла. И ошону өнүктүргөнгө аракет кылгыла. Анан бардык эле бизнесмендер баягы айта берет. Команда керек, ооба, 100% команда керек. Команда дегенде бир кичинекей сиздин ишканаңызга команда өзүңүз жана өзүңүз менен дагы бир эле адам болуп калышы мүмкүн. Же болбосо өзүңүз жалгыз дагы жетишип калышыңыз мүмкүн. Ошол себептен командадан мурда дагы биринчи ошо ишти баштаңыз. Актаса дагы, актабаса дагы. Бирөөнүн колунда айлыкта иштеп, жылдар бою айлыкта иштеп жүрө бергенче аз акча түшсө дагы өзүңүздүн ишканаңызды баштасаңыз, бирок ал кийинки жылдары, андан кийинки жылдары башка көрсөткүчтөр көрсөтөт. Бул деген жаңы тепкичтер, жаңы ийгиликтер. Ошонго дайым аракет кылайлы. Жаштар морально мындай күчтүү болойлу. Бул ар бир адам кылып аткан ийгиликтүү иштер, көзгө канча бизнесмендер бар успешный. Анын баарын адам колу менен кылып атат, адам акылы менен кылып атат. Биздин дагы колубуздан келет. Ошон үчүн өзүңөрдү мындай морально төмөнгө түртпөстөн, менин колуман келет, мен дагы жасай алам деп өзүңөр күч кубат берип, ошол нерсени сөзсүз аткарып көрүңүздөр. Өмүрдө рисковать эткенди үйрөнөлү. 2 күндүк жашоодо туура татыктуу жашайлы. Ассаламу алейкум.